22 бөлүм. Теймандык Элипас мындай деп жооп берди. Адам Кудайга пайда келтире алмак беле. Акылдуу өзүнө пайда келтирет. Сенин адил болгонуңдан кудуреттүү Кудай кандай ырахат алмак эле? Өз жолуңду таза сактаганыңдан ага кандай пайда? Ал сенден коркуп кетип, сени менен талашып тартышмак беле? Сени менен соттошмок беле? Чын эле сенин кыянаттыгың чоң болсо керек. Сенин мыйзамсыздыгыңа чек жок болсо керек. Чын эле сен эч нерсе бербей туруп, бир туугандарыңдан күрөө алсаң керек. Аш жылаңачтардын кийимин сыйрып алсаң керек. Суусаганга суу бербесең керек. Ачкага нан бербесең керек. Ал эми алдуу күчтүүгө жер берсең керек. Ал жерге мансабы чоң киши отурукташса керек. Жесирлерди эч нерсе бербей кетирсең керек. Жетимдерди куру кол калтырсаң керек. Ошон үчүн туш тарабыңа тузак коюлду. Сени күтүлбөгөн коркунуч басты. Же болбосо көзгө сайса көрүнгүс караңгылык каптады. Ташкындаган сел астында калдың. Кудай асмандан да жогоруда эмеспи? Тээ бийиктеги жылдыздарды карачы. Алар канчалык бийик. Сен болсо Кудай эмнени билет? Ал караңгылыктан бизди көрүп соттой алмак беле. Булут анын пардасы. Ошондуктан ал эч нерсе көрбөйт. Асман мейкиндигинде гана жүрөт дейсиң. Сен чын эле байыркылардын жолун жолдоп жүрсөң керек. Ал жол менен мыйзамсыз адамдар жүрүшкөн. Алардын негизинин астын суу каптаганда алар мезгилсиз кырылышкан. Алар Кудайга бизден оолак бол дешкен. Алар кудуреттүү Кудай бизге эмне кыла алмак эле дешкен. Бирок алардын үйлөрүн ал мал мүлккө толтурду. Бирок мыйзамсыздардын кеңеши менден алыс болсун. Адилдер көрүп кубанышты. Такыба адам аларга душманыбыз кырылды. Алардан эмне калса, ошону от жалмады деп күлдү. Кудайга жакында, аны менен элдеш. Ушул аркылуу сага жакшылык келет. Анын оозунан чыккан мыйзамды кабыл ал. Анын сөздөрүн көкүрөгүңө түйүп ал. Эгерде кудуреттүү Кудайга кайрылсаң, анда кайра калыбыңа келесиң. Үйүңдү мыйзамсыздыктан арылдасың. Алтын сен үчүн топурактай, опер алтындары суудагы таштардай болуп калат. Кудуреттүү Кудай сенин алтының жана жаркыраган күмүшүң болот. Ошондо сен кудуреттүү Кудайдан кубаныч аласың. Кудайга башыңды көтөрөсүң, сыйынасың, үнүңдү угат. Сен да өз убадаларыңды орундатасың. Бир нерсени ниет кыласың, ал ниетиң ишке ашат. Жолуңа жарык чачырайт. Кимдир бирөө кемсинтилгенде сен жогору көтөрүлүү дейсиң. Ошондо ал көңүлү чөккөндү куткарат. Ал айыптуу адамды да куткарат. Ал адам сенин колуңдун тазалыгы менен куткарылат.